Мен Шабданова Нуржамал Абдикеримовна Эне Мээрим коомдук бирикмесинин алкагында ачылган майыптыгы бар балдардын күндүз калыптандыруу борборунда жетекчи болуп иштейм. 2023-24 жылдардагы улуттук салтка саламаттуу долбоордун негизинде биз ушул энелер менен биргеликте кол өнөрчүлүктү аткарып келатабыз. Бул долбоор социалдык заказдын негизинде, мамлекеттик заказдын негизиндеги конкурска катышып, биз ошондон утуп алып, анан ушул долбоордун негизинде иш алып барабыз. Азыркы учурда долбоорубуз бүттү, бирок ошол долбоордун негизинде биз база түзүп алып, азыркы учурда заказдарды алып, ушундай шырдактарды, могу столдор үчүн отургучтар үчүн шырдактарды, жай намаздарды, андан сырткары артка койгоч, курактарды, саймаларды аткарып атышат. Учурда термеге жиптерди даярдап атышат. Эми мындан ары биздин энелерибиз ошо өзүнүн үйдө отургандыгынан булар иш алып кете албагандыгынан биз ушундай энелер үчүн жумуш ордун уюштуруп бергенге аракет кылып, биздин максатыбыз ошол болгон. Азыр учурда биз энелерибизди кандай десем, бизнеске кирип калды, өзлөрүнүн каржылап калды деген ойду айта алам да. Жалпы канча эне иштеп атат азыр? Азыркы учурда бизде 33 бизге кирген балдар 33 баланын 10 эне ушул эменин үстүндө иштешип атат.